16 bölüm. Лебинин, Кааттын, Ицардын уулу Корак, Рубейн уулдарынан Элиаптын уулдары Датан менен Абрам, Пелеттин уулу Оон Мусага каршы чыгышты. Алар менен кошо Исраил уулдарынын ичинен жыйынга чакырылган атактуу жамаат башчылары болгон 250 адам каршы чыкты. Алар чогулуп келип Муса менен Аарунга каршы мындай дешти: "Силердики жетишет. Бүт жамаат ыйык, бардыгы ыйык, Теңир алардын арасында. Эмне үчүн силер өзүңөрдү Теңирдин элинен жогору коесуңар?" Муса муну укканда жүз төмөндөп жыгылды. Анан ал Коракка жана анын таламдаштарына мындай деди: "Эртең Теңир ким өзүнүкү экенин, ким ыйык экенин көрсөтөт. Ошону ал өзүнө жакындатат. Өзү кимди тандаса, ошону өзүнө жакындатат. Мындай кылгыла: Корак жана анын таламдаштары жыпар-жыттуу зат түтөтүлүүчү идишиңерди алгыла. Эртең ага от салып, анын үстүнө Теңир алдында түтөтүлүүчү заттарды салгыла. Ошондо Теңир кимди тандаса, ошол ыйык болот. Леби уулдары силердики жетишет." Муса Коракка дагы мындай деди: "Леби уулдары, кулак салгыла. Кудай силерди Исраил жамаатынан бөлүп алып, Теңирдин жыйын чатырында жамаатка кызмат кылып турушуңар үчүн өзүнө жакындатканы силерге аздык кылып жатабы? Ал сени жана сени менен кошо бардык бир туугандарыңды, Леби уулдарын өзүнө жакындатты. Силер болсо ыйык кызмат кылуучулукка да умтулуп жатасыңар. Ошон үчүн сен жамаатың менен Теңирге каршы чыгып жатасың. Аарунга наалыгыдай, ал ким эле?" Анан Муса Элиаптын уулдары Датан менен Абрамды чакырганы киши жиберди. Бирок алар: "Барбайбыз. Бизди чөлдө өлтүрүш үчүн сүт менен бал аккан жерден алып чыкканың аздык кылабы? Сен бизге үстөмдүк кылгың барбы? Сен бизди сүт менен бал аккан жерге жеткирген жоксуң. Жүзүмзарлар менен эгин талааларын энчибизге берген жоксуң. Сен бул элди алдагың барбы? Барбайбыз" дешти. Ошондо Муса абдан капаланып Теңирге кайрылды: "Булардын алып келген курмандыктарына көңүл бурба. Мен булардан бир да эшек алган эмесмин. Булардын эч бирине жамандык кылган эмесмин." Анан Муса Коракка мындай деди: "Эртең сен бүт таламдаштарың менен Теңирдин алдында бол. Сени менен кошо таламдаштарың жана Аарун болсун. Ар бириңер жыпар-жыттуу зат түтөтүлүүчү идишиңерди алып, ага түтөтүлүүчү зат салып, Теңирдин алдына алып келгиле. Бардыгы 250 идиш болсун. Аарун экөөңөр да өз идишиңерди алып келгиле. Ошондо ар бири өз идишин алып, чок салып, жыпар-жыттуу зат салып, жыйын чатырынын алдында турушту. Муса менен Аарун да турду. Анан Корак аларга каршы бүт жамаатты жыйын чатырынын алдына чогултту. Ошондо бүт жамаатка Кудайдын даңкы келди. Анан Теңир Муса менен Аарунга мындай деди: "Бул жамааттан бөлүнгүлө, анткени мен буларды көз ачып жумгуча кыйратам." Ошондо алар жүз төмөндөп чыгылып: "Кудай, бардык адамдардын рухтарынын Кудайы, бир киши күнөө кылса, бүткүл жамаатка каарданасыңбы?" дешти. Ошондо Теңир Мусага мындай деди: "Жамаатка Корактын, Датандын жана Абрамдын чатырларынан алыс тургула деп айт." Муса ордунан туруп Датан менен Абрамга барды. Анын артынан Исраил аксакалдары да барышты. Анан Муса жамаатка мындай деди: "Бул мыйзамсыз адамдардын чатырларынан алыс тургула. Буларга тийиштүү нерселердин эч бирине тийбегиле. Болбосо булардын күнөөсү үчүн силер да өлүп каласыңар." Ошондо алар Корактын, Датандын, Абрамдын чатырларынан алыс турушту. Датан менен Абрам аялдарын, уулдарын, кичинекей балдарын алып, чатырларынан чыгып эшиктеринин алдында турушту. Анан Муса мындай деди: "Бул иштердин баарын мен өз эрким менен эмес, Теңир жибергендиктен жасап жатканымды мындан билесиңер. Эгерде булар бардык адамдар өлгөн сыяктуу эле өлүшсө, бардык адамдардай эле жазаланышса, анда мени Теңир жиберген эмес болот. Эгерде Теңир адаттан тыш нерсе кылып, жер араанын ачып, буларды жана булардын бардык нерселерин жутуп жиберсе, булар өлгөндөр жаткан жайга тирүүлөй кирсе, анда бул адамдардын Кудайга акарат келтиргенин билесиңер." Ушул сөздөрдү айтаар замат алардын астындагы жер ачылды. Жер араанын ачып, аларды үй жайы менен, Корактын бардык кишилерин мал мүлкү менен кошо жутtu. Ошентип алар бардык мал мүлкү менен өлгөндөр жаткан жайга тирүүлөй киришти. Аларды жер басып калды. Ошентип алар жамаат арасынан жок болушту. Аларды тегеректеп турган бүт исраилдыктар алардын боздогон үнүн угуп, бизди да жер жутпасын деп качып жөнөштү. Анан Кудайдан от түшүп, жыпар-жыттуу зат түтөтүлүүчү идиштерди алып келген 250 эркекти жалмап кетти. Анан Теңир Мусага мындай деди: "Аарундун уулуна, ыйык кызмат кылуучу Элазарга айт: ал өрттөнүп кеткендердин жыпар-жыттуу зат түтөтүлүүчү идиштерин чогултуп алып, ичиндеги чогун сыртка төгүп салсын. Анткени алар ыйык болуп калды. Бул күнөөкөрлөрдүн жыпар-жыттуу зат түтөтүлүүчү идиштерин курмандык чалынуучу жайды капташ үчүн каңылтыр кылып салгыла. Анткени алар жыпар-жыттуу зат түтөтүлүүчү идиштерди Теңирдин алдына алып келишкендиктен идиштер ыйыкталып калды.
Бул Исраил уулдарына эскертүү болсун. Теңир Элазарга Муса аркылуу айткандай, ыйык кызмат кылуучу Элазар өрттөнүп кеткендердин жез идиштерин алды да курмандык чалынуучу жайды капташ үчүн каңылтыр кылып салды. Теңирдин алдына Аарундун тукумунан башка бирөө жыпар-жыттуу зат түтөтүлүүчү идиш алып келбеш үчүн, Исраил уулдары да Корак менен анын таламдаштарындай болбош үчүн, аларды Исраил уулдарына эскертүү кылыш үчүн ошентти. Эртеси Исраил уулдарынын бүткүл жамааты Муса менен Аарунга «Силер Теңирдин элин өлтүрдүңөр» деп нааразы болду. Муса менен Аарунга каршы бүт жамаат чогулганда, алар жыйын чатырын карашса, жыйын чатырын булут каптап, Кудайдын даңкы келиптир. Ошондо Муса менен Аарун жыйын чатырына келди. Теңир Мусага мындай деди: «Бул жамааттан алыс тургула, анткени мен буларды көз ачып жумгуча кыйратам». Бирок алар жүз төмөндөп жыгылышты. Ошондо Муса Аарунга мындай деди: «Жыпар-жыттуу зат түтөтүлүүчү идишти алып, ичине курмандык чалынуучу жайдын чогунан салып, үстүнө түтөтүлүүчү зат салып, тезирээк жамаатка барып аларды куткарып кал. Анткени Теңирдин каары төгүлүп, алар кыйрай башташты». Муса айткандай, Аарун жамааттын ортосуна чуркап барса, эл кыйрай баштаган экен. Ошондо ал идишке түтөтүлүүчү зат салып, элди куткарып калды. Ал өлгөндөр менен тирүүлөрдүн ортосуна туруп калды. Ошондо кыйроо токтоду. Ошентип Корактын иши боюнча өлгөндөрдөн сырткары кыйроодон 14700 киши өлдү. Кыйроо токтогондон кийин Аарун жыйын чатырынын алдына Мусага кайтып келди. 17 бөлүм. Теңир Мусага мындай деди: «Исраил уулдары менен сүйлөшүп, ар бир уруунун уруу башчысынан бирден таяк ал. Ошол 12 таяктын ар бирине бирден уруунун атын жазып кой. Аарундун атын Леби уруусунун таягына жаз, анткени ар бир уруу башчысы бирден таяк берүүгө тийиш. Аларды жыйын чатырынын ичиндеги мен силер менен сүйлөшүп турган келишим сандыгынын алдына кой. Мен кимди тандап алсам, анын таягы гүлдөп калат. Исраил уулдарынын силерге наалыганын мен ошентип токтотом». Анан Муса Исраил уулдары менен сүйлөштү. Ошондо алардын уруу башчылары бирден жалпы 12 таяк беришти. Алардын таягынын арасында Аарундун таягы да бар эле. Муса таяктарды жыйын чатырынын ичине Теңирдин алдына алып барып койду. Эртеси күнү Муса жыйын чатырына келип караса, Леби уруусундагы Аарундун таягы бүчүр байлап, гүлдөп, бадам байлап калыптыр. Анан Муса Теңирдин алдынан баардык таяктарды Исраил уулдарына алып келди. Алар таяктарды карап көрүп, ар кимиси өз таягын алды. Ошондо Теңир Мусага мындай деди: «Баш ийбегендерге эскертүү белгиси болуш үчүн Аарундун таягын келишим сандыгынын алдына сактап кой. Алардын мага наалыганы токтосун, алар өлүп калышпасын». Муса ошондой кылды. Теңир ага кандай буйруса, так ошондой кылды. Исраил уулдары Мусага мындай деп айтышты: «Мына биз өлүп бара жатабыз, баарыбыз кыйрап бара жатабыз. Теңирдин жыйын чатырына жакындагандар өлүп жатышат. Баарыбыз ушинтип кырылып калабызбы?» 18 бөлүм. Теңир Аарунга мындай деди: «Сен жана уулдарың, укум-тукумуң ыйык жайга шалаакы мамиле кылгандардын күнөөсү үчүн жооп бересиңер. Сен жана уулдарың ыйык кызматыңарды туура эмес аткаргандыгыңар үчүн жооп бересиңер. Ошондой эле Леби уруусундагы бир туугандарыңды, атаңдын уруусун өзүңө кошуп ал. Алар сенин кол алдыңда болуп, сага кызмат кылышсын. Сен болсо уулдарың менен бирге жыйын чатырынын алдында бол. Алар сага жана жыйын чатырында кызмат кылышсын. Бирок алар ыйык жайдын буюмдарына жана курмандык чалынуучу жайга жакындашпасын. Болбосо алар да, силер да өлүп каласыңар. Алар сенин кол алдыңда болуп, жыйын чатырында кызмат кылышсын. Жыйын чатырындагы баардык жумуштар алардын мойнунда, башка бирөө силерге жакын жолобосун. Мындан ары Исраил уулдарына Теңирдин каары төгүлбөш үчүн ыйык жайда жана курмандык чалынуучу жайда ушундай кызмат аткаргыла. Анткени силердин бир туугандарыңар болгон Лебилерди мен Исраил уулдарынын арасынан бөлүп алгам жана жыйын чатырында кызмат кылсын деп аларды Теңирге тартуу катары силерге бергем. Сен жана уулдарың көшөгөнүн ички жагында жана курмандык чалынуучу жайда ыйык кызматыңарды аткаргыла. Мен силерге ыйык кызмат кылуучулук кызматты тартуу катарында бердим. Ал кызматты башка бирөө аткарса, ал өлүм жазасына тартылсын. Теңир Аарунга дагы мындай деди: «Исраил уулдарынын мага арнап алып келген курмандыктарына көз салууну мен сага тапшырдым. Аларды мен сага жана сенин уулдарыңа ыйык кызматыңар үчүн үлүш кылып бердим. Бул мыйзам силердин укум-тукумуңарга түбөлүккө калсын. Өрттөлүүчү эң ыйык курмандыктардын ичинен сага тиешелүү курмандыктар булар. Алардын мага алып келген нан курмандыктары, күнөө үчүн чалынуучу курмандыктары, айып үчүн чалынуучу
Аларды эң ыйык жерде жегиле. Аларды бардык эркектер жесе болот. Бул сен үчүн ыйык нерсе болсун. Исраил уулдарынын өйдө көтөрө турган курмандыктарынын баары сага тиешелүү. Аларды мен сага, сенин уулдарыңа, сенин кыздарыңа бердим. Бул мыйзам сенин укум тукумуңа түбөлүккө калсын. Аларды сенин үйүңдөгү таза адамдардын бардыгы жесе болот. Исраил уулдарынын теңирге алып келген зайтун майынын, жүзүмү менен нанынын эң жакшысын, биринчи түшүмдөрүн мен сага бердим. Алардын теңирге алып келген биринчи түшүмү сеники болсун. Сенин үйүңдөгү таза адамдардын бардыгы алардан жесе болот. Исраил жериндеги теңирге арналгандын бардыгы сеники болсун. Теңирге алып келинген туңгуштардын бардыгы, адам болобу, мал болобу, сеники болсун. Бирок адамдын тун баласы менен арам малдын биринчи төлүнүн куну төлөнсүн. Алар үчүн төлөнө турган кунга 1 айдан жогоркулардан баштап өзүңдүн бааң боюнча 5 күмүш шекел ал. Ыйык шекел менен алганда 1 шекел 20 герге барабар. Бирок өгүздүн, койдун, эчкинин биринчи төлүү үчүн кун алба, анткени алар ыйык. Алардын канын курмандык чалынуучу жайга чач, майын жыты теңирге жаккан курмандык катары өрттө. Төш менен оң зан сыяктуу эле өйдө көтөрүлө турган курмандыктын бардыгы сага тиешелүү. Исраил уулдарынын теңирге арнап өйдө көтөрүп алып келген курмандыктарынын бардыгын сага жана өзүң менен жашаган уулдарың менен кыздарыңа бердим. Бул мыйзам сенин укум тукумуңа түбөлүккө калсын. Бул сага жана сенин укум тукумуңа теңир алдында берилген түбөлүктүү түз келишими. Теңир Аарунга дагы мындай деди: алардын жеринде өз энчиң болбойт, алардын арасында өз үлүшүң да болбойт. Исраил уулдарынын ичинен сенин үлүшүң да, энчиң да менмин. Бирок мен Леби уулдарына алардын кызматы үчүн, жыйын чатырында кызмат кылган үчүн Исраилдин бардык нерсесинин 1/10 бөлүгүн үлүш кылып бердим. Исраил уулдары күнөөгө батып өлүп калбаш үчүн мындан ары жыйын чатырына жакындашпасын. Лебилер жыйын чатырында кызмат кылышсын, алардын күнөөсүн көтөрүшсүн. Бул мыйзам силердин укум тукумуңарга түбөлүк калсын. Исраил уулдарынын ичинен алар үлүш алышпайт. Себеби Исраил уулдарынын теңирге алып келген ондуктарынын баарын мен лебилерге үлүш катары бердим. Ошондуктан мен аларга Исраил уулдарынын ичинен алар үлүш алышпайт деп айткам. Анан Теңир Мусага мындай деди: лебилерге мындай деп айт: мен силерге Исраил уулдарынын ондуктарын үлүш кылып бердим. Ошол ондуктардын ондугун теңирге тартуулагыла. Ошондо ширени жүзүмдүктөн, дандык кырмандан силер алып келген болуп эсептелинесиңер. Исраил уулдарынан алган бардык ондугуңардан силер да теңирге арнап алып келгиле. Алардан алган ондуктун 1/10 бөлүгүн ыйык кызмат кылуучу Аарунга бергиле. Силерге тартуулаган бардык нерселердин ичинен эң жакшысын, ыйыгын теңирге тартуулагыла. Анан аларга мындай де: силер эң жакшысын алып келгенде, ширени жүзүмдүктөн, дандык кырмандан лебилер алып келген болуп эсептелинет. Буларды силер үй бүлөңөр менен каалаган жериңерде жесеңер болот. Анткени бул силердин жыйын чатырында кылган кызматыңардын акысы. Алардын эң жакшысын алып келгиле, ошондо күнөөлүү болбойсуңар. Исраил уулдарынын тартууларын булгабагыла, ошондо өлбөйсүңөр. Шамуэл элге: Гилгалга баралы, ошол жерде падышачылыкты жаңыртабыз деди. Бүткүл эл Гилгалга барды да, Гилгалда теңирдин алдында Шабулду падыша көтөрүштү. Анан ошол жерде теңирдин алдында тынчтык курмандыктарын чалышты. Шабул менен ысрайылдыктар ошол жерде аябай көңүл ачышты. 12 бөлүм. Шамуэл бүткүл Исраилга мындай деди: мен силердин айтканыңардын баарын угуп, үстүңөргө падыша койдум. Мына, падыша алдыңарда жүрөт. Мен болсо карыдым, чачым агарды. Уулдарым да силер менен. Мен жаш чагымдан ушул күнгө чейин силердин алдыңарда жүрдүм. Мына мен теңирдин алдында, анын майланган адамынын алдында айткыла: кимдин өгүзүн алсам, кимдин эшегин алсам, кимди таарынтсам, кимди кысымга алсам, кимден пара алып, көзүмдү жумуп, ишин жаап койсом кайтарып берем. Алар: сен бизди таарынткан жоксуң, кысымга алган жоксуң, эч кимден эч нерсе алган жоксуң деп жооп беришти. Анан ал аларга: силер менден эч нерсе тапкан жоксуңар. Буга бүгүн теңир жана анын майланган адамы күбө деди. Алар: ооба, теңир күбө дешти. Ошондо Шамуэл элге мындай деп кайрылды: Мусаны жана Аарунду дайындап, ата-бабаларыңарды Мисыр жеринен алып чыккан теңир күбө. Эми болсо бул жерге келгиле. Мен теңирдин алдында анын силерге жана ата-бабаларыңарга кылган бардык жакшы иштери жөнүндө айтып, силерди айыптайын.
Жакып Мисирге келгенден кийин ата бабаларыңар Теңирге боздоп кайрылышты. Ошондо Теңир Муса менен Аарунду жиберди. Алар ата бабаларыңарды Мисирден алып чыгып ушул жерге отурукташтырышты. Бирок алар өздөрүнүн Кудай Теңирин унутуп коюшту. Ошондо аларды Хатсордук аскер башчы Сисранын, Пелиштиликтердин жана Маап падышасынын колуна салып берди. Алар ата бабаларыңар менен согушушту. Бирок алар Теңирге: "Биз күнөө кылдык, анткени Теңирди таштап, Ашейралар менен Баалдарга кызмат кылдык. Эми бизди душмандарыбыздын колунан куткар. Ошондо биз сага кызмат кылабыз" деп боздоп кайрылышканда, Теңир Жеруб-Баалды, Баракты, Иптахты жана Шемуэлди жиберип, тегерегиңердеги душмандарыңардын колунан куткарды. Анан силер коопсуз жашадыңар. Бирок Амон падышасы Нахаштын силерге каршы келе жатканын көргөнүңөрдө, падышаңар өзүңөрдүн Кудай Теңириңер экенине карабастан, "Жок, биздин үстүбүздөн падышачылык кылсын" дедиңер. Ошентип өзүңөр тандап, өзүңөр талап кылган падышаңар мына: Теңир үстүңөргө падыша койду. Эгер Теңирден корксоңор, ага кызмат кылсаңар, анын үнүн уксаңар, Теңирдин буйруктарына каршы чыкпасаңар, анда силерге бийлик кылган падышаңар да Кудай Теңириңерди ээрчип жүрөсүңөр. Эгер Теңирдин үнүн укпасаңар, Теңирдин буйруктарына каршы чыксаңар, анда Теңирдин колу ата бабаларыңарга каршы болгондой силерге да каршы болот. Эми ордуңардан тургула. Теңирдин силердин көз алдыңарда жасай турган улуу ишин көргүлө. Азыр буудайды оруу жыюу маалы эмеспи. Бирок мен Теңирге кайрылам. Ал күн күркүрөтүп, жамгыр төктүрөт. Өзүңөргө падыша сурап, Теңирдин алдында кылган күнөөңөр кандай чоң экенин ошондо билесиңер жана көрөсүңөр. Шамуэл Теңирге кайрылды. Теңир ошол күнү күн күркүрөтүп, жамгыр төктүрдү. Ошондо бүт эл Теңирден жана Шамуэлден абдан коркуп калды. Бүт эл Шамуэлге кайрылды. "Биз өлүп калбашыбыз үчүн Кудай Теңириңдин алдында кулдарың үчүн сыйына көр, анткени өзүбүзгө падыша сурап, күнөөлөрүбүздүн үстүнө күнөө кошуп алдык." Шамуэл элге мындай деп жооп берди: "Коркпогула, силер күнөө кылдыңар, бирок Теңирден четтебегиле. Теңирге жан дилиңер менен кызмат кылгыла. Эч нерсеге жарабаган жасалма кудайларга кайрылбагыла. Аларды ээрчибегиле, алар куткарбайт, пайда алып келбейт. Анткени алар эч нерсеге арзыбаган нерселер. Теңир болсо өзүнүн улуу ысымы үчүн өз элин таштабайт, анткени Теңир силерди өз каалоосу менен өз эли кылып тандап алган." 13 бөлүм. Ар бир адам жогорку бийликтегилерге баш ийсин. Анткени Кудайдан болбогон бийлик жок, бийликтин баарын Кудай орноткон. Мына ошондуктан бийликке каршы чыккан адам Кудайдын тартибине каршы чыккан болот. Каршы чыккандар болсо өздөрүн жазага дуушар кылышат. Анткени башчылардан жакшы иш кылгандар эмес, жаман иш кылгандар коркушат. Бийликтен корккуң келбесе, жакшы иштерди кыл. Ошондо андан мактоо угасың. Анткени башчы Кудайдын кулу, ал сага жакшы болуш үчүн коюлган. Эгерде жаман иш кылып жатсаң корк, себеби ал бекеринен кылыч алып жүрбөйт. Ал Кудайдын кулу, жаман иш кылгандарды жазалоо үчүн коюлган. Ошондуктан жазадан корккондуктан эле эмес, абийириңердин таза болушу үчүн да баш ийишиңер керек. Ошон үчүн салык да төлөп жатасыңар. Анткени алар Кудайдын кызматчылары ар дайым ошол иш менен алек болушат. Ар кимге өз тиешесин бергиле. Кимге салык төлөө керек болсо, салык төлөгүлө. Кимге бажы акысын берүү керек болсо, бажы акысын бергиле. Кимден коркуу керек болсо, корккула. Кимге урмат көрсөтүү керек болсо, урмат көрсөткүлө.